Бул Жалал Абад шаарынын Достук аймактык башкармалыгындагы Матросова көчөсүндөгү номер 7 көп кабаттуу үйдүн 2 подъезди. Мындагы батирдин жашоочулары 2 жыл мурда 70 000 сом акча каражатын жыйнап, ага подъездге коопсуздук үчүн темир эшик орнотуп жана подъездин ичинде оңдоп түзөө иштерин жасашкан. Бул подъезд боюнча демилгени биз өзүбүз жителдер көтөрүп чыкканбыз, себеби мурдагы домдор болгон үчүн ремонту каралбаган эмес көптөн беричи. Анан өзүбүз ушул подъездде бүт жителдер топтолуп акча топтодук. Ал жерде бергени болду, бербегени болду. Азыр анча-мынча жителдер жашабайт, башка өлкөлөрдө жүрүшөт. Анан ошого карабай канча кыйынчылык болсо дагы топтодук, уставыбызды сүйлөштүк. Анан, конечно, базарга барыш керек, башка кылыш керек, бардык эмени өзүбүздүн мойнубузга алып, ушундай кылып неме кылганбыз. Ремонт кылып алдык. Анан буга азыр 2 жылдан ашты, 3 жылга баратат. Бирок ошол нерсени дагы сактап караш үчүн өзүбүз чыгып, жууганын жууп, порядкалап турабыз. Анан ушу подъезд жакшына көрүнүп, жакшы немеде турсун деп мондай гүлдөрдү өстүрүп алганбыз. Ар бир подъезддерде бар. Азыр мына суукка байланыштуу алар комнаталарда өсүп атат. Ушу Жалал Абад шаарынын тургундарына кайрылгым келет да. Айрыкча мына жаштарга. Биз эми улуу муунга кирип калабыз, акыл насаатыбызды айтып, бир кагаз жерде жатса дагы ушул мусорго алып барып таштаганга аракет жасайбыз. Бардык нерсеге чын жүрөктөн мамиле кылып, өзүбүздүн менчигибиз да бул, бирөө келбейт, өзүбүздүкү. Ушундай кылып жашаса шаар гүлдөп кетет да. Подъезддер ремонттоп, мына жаз келе атат, гүлдөрдү эгип, актап краскалай турган жерди краскалап, ушундай аракет болуш керек. Ал эми бул ошол эле көп кабаттуу үйдүн 1 подъездинин учурдагы көрүнүшү. Бүгүнкү күндө 65 жерге, шаарыбыздын 65 жерине контейнерлер, 300'ün тегерегинде контейнерлер орнотулду. Шаарыбыздын мэри Энисбек Абджалиловичтин тапшырмасы менен бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарына тазалыгына көзөмөл, тыкыр көзөмөл жүрүп, тазалык боюнча катуу талаптар коюлган. Эгерде кайсыл домдун же болбосо бир коронун, домдун коросу таза болсо, подъезддери ремонттолгон болсо, ошол жерлерге биз асфальт төшөө иштерин, жумуштарын жүргүзүп атабыз. Ошондой эле баягы балдар ойной турган аянтчаларын коюп бергени бүгүнкү күндө ошондой талаптар менен комиссиянын негизинде тандайбыз. Бул кандай болот? Эгерде ошол көп кабаттуу үйлөрдүн астылары таза болсо, подъезддери ремонттолгон болсо, биз ошол жердин королорун асфальттап беребиз жана ошондой эле жаш балдар ойночу аянтчаларды куруп беребиз. Урматтуу шаарыбыздын тургундары жана коноктору, тазалык ар бир үйдүн короосунан башталат.